Код медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар, мырзалар. ЛТРде күзгү сериялар башталды. Бүгүн 19-сентябрь 2021 жыл. Барыңыздарга жакшы маана каалап, биз биринчи турду ачык деп жарыялайбыз. Семете мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Мына бүгүн 19-сентябрь окуу башталганына 4 күн болуп атат Кыргызстан боюнча. Барыңыздарды билим майрамы менен куттуктайбыз клубдун атынан. Анткени Билерман Ордо бул эң биринчи кезекте билимге басым жасайбыз. Билим менен интеллектти өстүрүү биздин негизги багытыбыз. Маанаңыздар жакшыбы? Команда оюнга даярбы? Телекөрүүчүлөр менен саламдашып, анда кыскача эки ооз сөз берейин сизге. Урматтуу алып баруучу, биз бүгүнкү оюнга дагы жаңы команда менен келип олтурам. Даярдыгыбыз жакшы. Буюрса оюндун жыйынтыгы көрсөтөт. Биз ушул бүгүн жеңели деген максатта келдик. Команданын курамынын алмашып жатканынын себеби бар. Аны дагы түшүндүрүп коеюн эки ооз сөз менен. Мен өзүм ошол башында айткандай, ушул оюнга дайым келип, Ордону сыйлап, жоопкерчиликтүү мамиле жасаган жаш билермандарды өстүрөйүн деген принцибим бар. Андыктан ушул бүгүн дагы ушул жерге дайым келип, ушул оюнда ойносом деген бир изги тилектери бар жигердүү жаштарды курап келдим. Жана бүгүн алар жакшы күч көрсөтөт деген ниеттемин. Рахмат. Сизге дагы ийгилик каалайбыз, команданын жаңы курамына ийгилик каалайбыз. Менимче бул жердеги команданын курамындагы айрым катышуучуларды биз такай биздин оюнга бир топ убакыттан бери келип жүргөнүн байкайбыз. Мен ойлойм, бүгүн булар биринчи жолу Билерман Ордо столунда отурушат Ордодо. Мен ойлойм, буга чейинки көргөн, окуган, билген бардык айталык базалык өздөрүнүн эс тутумдарын бүгүн иштетет деп эсептеймин. Анда биз оюндун дарегин, бизге суроо жөнөтүүнү каалап отурган телекөрүүчүлөргө даректерди эскертип коелу да оюнду баштайлы. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин даректер Инстаграмда Билерман астыңкы / Ордо катталыңыздар, жана ушул жерге суроо жөнөтүңүздөр биздин кат куржунга. Билерман _tv күчүкчө mail чеки туру биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп изесеңиздер, биздин атайын ал жерде биздин каналыбыз бар. Билерман Ордо Facebook'та барбыз, жана каттар үчүн Ош шаары Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо телеоюна деп өзүңүздөрдүн фото сүрөтүңүздөр, телефон жана суроонун жообу менен. Кайталанган мурдагы берилген суроолорду биз кабыл албайбыз, ошон үчүн жаңы суроолорду күтөбүз. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол шириндик кондитердик фирмасы Барбол Адал. Жаңы дайыма таттуу. Чоң рахмат Барболго, ар дайым бизди шириндиктер менен кубантып келет. Жана ошондой эле Йома бургер, эң мыкты бургер, Йома бургер кафелерине сиздерди чакырабыз. Ал жерден эң даамдуу бургерлерди жесеңиздер болот. Ошондой эле биздин актив дизайн өнөктөшүбүз Полиграфия жана жарнак борбору сиздерден баарыңыздардан буйрутмаларды кабыл алат. Анда команда оюнга даяр болсо, биз оюнду баштадык. Эсеп 0-0. Биринчи раунд. Сузак район тургуну Бакыт Ташболотов суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар. Малайзиянын 4-чү жана эң күчтүү өлкөнү реформа кылган премьер-министри Махатхир Мохаммед мындай дейт. Бардык киши ишинин натыйжасын тезирээк көргүсү келет. Ар бир адам ушундай дейт. Мына ошондуктан мен дагы бул ишти аткарууну жакшы көрөт болчумун деп эскерет. Себеби анын натыйжасын
дароо эле көрүүгө болот. Менин ал кездеги мүнөзүмө да дал ушул нерсе туура келчү. Урматтуу билермандар, Махаткер Мухаммад кайсыл кесип жөнүндө эскерип жатат. Дароо эле натыйжасын көрө турган. Ушул нерсени аткарса, анын натыйжасы жакшы болот дейт. Махаткер өзү дагы ушул кесипте экенин айтор бир аркалаган экен убагында. Минута кетти. Жок. Сапер эмеспи, сразу жарылып элесиз. Жок, сүрөт тартуу болушу мүмкүн да агай. Сүрөт дароо, натыйжа билинет да. Натыйжасын дароо көрөсүң. Дагы кандай ойлор бар? Суда сүзүлөйсүңөр, кандай? Сода болушу мүмкүн, сода тармагы. Сода тармагы. Сода тармагы деле жакшы вариант бирок, а? Эгер ал премьер-министр болуп атса, ошол сода тармагында жүргүзгөн жүрүп айттым, туурабы? Да, башка идеяларды чыгарабычы? Китептерди жазып, Мындай кесиптерди санайлы, кандай кесиптерди билесиңер? врач болушу мүмкүн, архитектор, куручу болушу мүмкүн. Архитектор да болушу мүмкүн. Архитектор дагы тароо көрүнөт, туурабы? Же болбосо баягы буюмдар жасай турган болушу мүмкүн. Ылайданчы жасалганчы, тип туруп. Керамикалык буюмдарды, гончарный. Дагы башка. Малый. Экономист. Өзү бул эмес. Экономист болуп. Юристтер, кандай? Жок, Премьер-министр болгон адам бир жөнөкөй жок, либо сүрөт болушу мүмкүн, ага, либо баягы буюм жасаган адам болушу мүмкүн да. анча жөнөкөй болуш керек. Мугалим болсо дароо көрбөйсүң да, аны нечен деп, Жок, ага, эгерде билбей Семете мырза. Урматтуу алып баруучу Куттубек мырза жооп берет. Куттубек. Урматтуу алып баруучу, мугалимдик кесип окшойт ушуну. Эгерде ошо эмесин тастала турган болсок, мамлекеттин өнүгүшүнө дагы адам факторун тарбиялоо адамгерчилик менен. Малайзия өлкөсү ошо эмелер, Сингапур өлкөлөрүн билебиз, ушул жакшы инвестиция жасаган ушул билимге. Ошол себептен азыркы ошо алдыңкы өлкөлөргө жетишип отурат. Ошо мугалимдик кесипти айтып атат окшойт. Мугалимдик кесипте натыйжа тезирээк байкалабы? Ооба, ошону айтышым мүмкүн. Эгерде жеткирсе, сиздин айтканыңызга карап айтып атам, эгерде ошо жеткирсе да болот экенчи, кечирээк дагы алса болот пайдасын депчи. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. 10 жыл анда эмнеге окутат мектепте? 10 жыл көп убакыт да, Куттубек. Эгерде натыйжага келе турган болсок. Эгерде натыйжага келе турган болсок, Фидель Кастронукунда калсак болот да. Назарга тутсак, билим системасынын бир жылда ошо өнүктүрүп аткан эмесин. Билим реформасын. Мен туура жоопту айтам. Махаткер Мухаммад хирургияны назарга тутуп атат. Анткени дарылоого караганда ал хирургия дароо натыйжа берет дейт. Айталык операция жолу менен дарыласа, ал тез эле сагайып кетет дейт. Узак убакытка дарыласа да болот дейт. Бирок операция жолу менен айталык сокур ичегин алып салуу, дагы бир топ операцияларды жеңил жол менен эле аяктырса болот деп назарга тутуп жатат. Дарыгерлик мындайча айтканда. Эми сиздерде дарыгер, врач деп айтылды талкуу учурунда, бир вариант катары айтылып атты, Семете мырза. Азырынча эсеп 1-0. Азырынча эсеп 1-0. Жана команда алгачкы раундда телекөрүүчүлөргө жеңилип калды. 1 упай алдырып атат. Бирок баары али алды да. Экинчи раунд. Баргүлдү сөзгө тартайын, телекөрүүчүлөр үчүн дагы кызык болушу мүмкүн. Эмне үчүн Билерман Ордого келдиңиз? Эмне себептен сиз бул оюнга кызыгасыз, Баргүл? Өзүмдүн интеллектимди жогорулатуу үчүн келгем бул жерге. Активдүүлүк тилеймин. Активдүү болушуңузду каалайм бүгүнкү оюнда. Экинчи раунд Эйралы Гембердиев Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Семете мырза, Куттубек мырза, көбүнчө эми мырзалар алектенет бул иш менен. Чөп чабуу, Куттубек мырза. Айылга барганда чөп чабасыз да, туурабы? Ооба. Быйыл чөп чаптыңызбы? Чаптым. Чалгы менен же орок мененби? Жок, азыркы эмеле техникалар чыгып калган, техникалар менен чабат. Мотор менен. Мотор менен. Семете мырза, сизчи? Урматтуу алып баруучу, биз дагы чөп чаптык. Орок менен азыр эми моторлор чыгып турат, ай чөп орот экен. Ошону пайдаландык. Суроону угабыз. Прагалык Алек Гилмулин мындай дейт. Мен жаш мезгилимде чалгы менен чөп орууну үйрөнүп жаткан учурда
ар дайым чөптү түбү менен кырып ооруга аракет жасаучу элем, тазалап. Күндөрдүн биринде атам мага тескерисинче чөптү ооруп жаткан учурда 5 сантиметр калтырып, андан жогорусун ооруу керек экендигин айтты. Чөптүн түйүнөн сөңгөгүнөн Куттыбек мырза 5 сантиметр калтырып кой деди. А мен атамдын мунун себебин сурадым, атамдан эмнеге деп. Атам болсо мага бир кызыктуу жоопту айтты. Ошол кызыктуу жоопту сиздерден күтөмүн. Эмне үчүн атам 5 сантиметр калтырып кой дейт. Кеттим. Урматтуу алып баруучу, мен өзүм мурда жооп берейли. Жооп бериңиз. Бул суроо боюнча менде маалымат бар болчу. Ошон үчүн азыр дароо жооп бергенге аракет кылып жатабыз. Атасынын 5 сантиметр калтыр деген себеби чөптү оргондон кийин ал чөп кургаш керек. Эгер аябай түйүнөн оргон болсо, ал чөп бир нече күндөн кийин кургашы мүмкүн. Ал эми 5 сантиметр астында калтырып оргон болсо, ал тезирээк кургап, тезирээк алып кетет чөптү, же тезирээк ошол бир үстү жабык бир кампаларга ташып жеткирип алат да. Ушул максатта айткан. Сиз өзүңүз ушундай 5 сантиметр калтырып оргон учуруңуз болгонбу, же түйүнүнө чейин кырып оросузбу? Алып баруучу, мен өзү аябай таза түйүнөн оргонго аракет кылам. Анан азыр эми күн дагы аябай ысык болуп атат. Түйүнөн оргондо деле кургап калып атат. Бирок жайганда бир аз жайып, шамал кире турган деңгээлде жайып койсо тез эле кургайт. Анан сиз айткан азыр мотор менен оргондо тез кургайт экен, урматтуу алып баруучу. Ушуну мен байкадым. Эсеп 1-1. Жооп туура. Тез кургаттоо максатында 5 сантиметр калтырып коюуну айткан, анткени аба ырайына байланыштуу эгер жамгыр жаа турган болсо, түйүнөн дагы сөзсүз түрдө аба циркуляция болуп туруш керек. 3-чү раундга старт беребиз. Анда 3-чү раунд. Бүгүн Семетей Амиралиев командасы менен Премьер Лига үчүн аракет кылып жатат. Премьер Лигага чыгуу үчүн аракет кылып жатат командасы менен. Премьер Лигага чыгып алса, Семетей мырзада жакшы шанс бар. Нуриза Каратаева Кадамжай районунан сиздерге каршы суроо берет. Нуриза Каратаева сиздерге биринчи бир фотону жөнөтүптүр. Ортодо бир бекитилген нерсе турат дейт. Анан минтип жазыптыр. Суроо дейт. Алысты жакын кылган көп чекит, жакынды алыс кылган бул эмне дептир. Минута кетти. Интернет роутер да, алдын айнасы роутер болушу керек. Алысты жакын кылган. Алысты жакын кылган. Интернет телефон чук калган. Жок. Жакынды алыс кылган деп айтып атат. Тескерисинче да айтып атат. Тескерисинче кылганда агай азыр бул жерде булар сүйлөшүп отурбастан телефонду алып байып кеткен. Алыс бирде отурган бир телефон, интернет дагы кандай? Жакында алыс кылган. Жакында алыс, Мына жакында алыс кылган телефон. Анткени телефонго жабышып, телефонго алаксып, үй бүлөдөн бири-биринен алыстап кетет. Ал эми интернет жакын кылып атат. Да башка кандай вариант чыгат? Бирок бул өтө жөнөкөй болуп калбайбы бул жол? Туурабы? Ошондо каршы. Жок, бир жерге бекитип койдук деп атпайбы азыр, туурабы? Ошол жерде бекитип турабыз дейт. Интернетти кантип бекитип коюшу мүмкүн анда? Же телефонду бекитип койбойбу? Жазуу болушу мүмкүн. Wi-Fi немеси болуш, мына антеннасы болушу мүмкүн. Ооба, жок, билем. Ал жерде Wi-Fi'дын толкунуну бекитип койдук анда. Бирок ага бир нерсеге маани берсек, чоңдугуна карасаңыз, ар бирине чоң кылып неге? Жок, бул жерде телефон турат дагы да, мисалы азыр телефонду бекиткен дей турган болсок, ал жерде телефондор турат, туурабы? Ошол интернет Интернет телефон. Жок, интернет менен телефон деп айтып бериш керек да. Алыстаткан телефон, жакындаткан интернет. Да, башка идея чыкпадыбы? Семетей мырза ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, жаш билермандарга кезек берейли. Баргүл Айым жооп бергенге аракет кылат. Бул жерде суроодо алысты жакын кылган, биз команда боюнча келишип ушул жоопко токтолдук. Алысты жакын кылган интернет, жакынды алыс кылган бул телефон деп таптык. Себеби бул жерде үй бүлө бир отурат, бирок бардыгынын маани бергени бул колундагы телефондо отурат. Жооп туура. Интернет. Маанисин караңыздар. Алысты жакын кылган интернет туура. Алысты жакын Америкадан сүйлөшөбүз, бирок жакынды алыстаткандагы интернет болот. Караңыздар, бир топ үй бүлөнүн мүчөлөрү атасы менен сүйлөшүүнүн ордуна телефон менен алек болуп атат. Семетей мырза, тарбиялык да мааниси бар бул суроонун. 2-1 эсеп. 2-1. 4-чү раунд. Баруучу, мен айтып коеюн. Мен мисалы ата-энем алдында отурганда ушул интернетти карап же телефон чукуп отурбаганга аракет жасайм да. Эң маанилүүсү ошол.
сиз шаардан барасыз үйүңүзгө, атаңыз сиз менен сүйлөшкүсү келет, бирок сиз телефонду кармап отурганыңыз бир аз ыңгайсызыраак болуп калат. Ушуну баарыбыз адат кылсак жакшы болот. Телефонду өчүрүп турсак 1 саатка, колдомой турсак менимче жакшыраак болот. Кайрат Абсатаров Сузак районунан сиздерге каршы суроо берет. Кайрат Абсатаровдун бир сапаттуу фото сүрөтүн деги эле алдыра албай койдук биз. Урматтуу билермандар. Жазуучу Василий Песков өзүнүн Түндүктү багуучу деп аталган повестинде мындай деп жазат. Аляскада азыр мунай өндүрүлүп жатат. Ал эми мен жай мезгилинде тундрадагы бугулардын адамдардан качпастан, тескерисинче үйлөргө жана ар кандай мунай өндүрүүчү жайларга жакын келип жатышкандыктарын байкадым. Жай мезгилинде дейт. Суроо: сиздер, урматтуу билермандар, бул бугулардын, жапайы жаныбарлардын, мындайча айтканда, бул аракетин кандай түшүндүрүп бересиздер? Ушул адамдар жашаган үйлөргө, ишканаларга келе берет дейт. Анын себебин бул иликтеп көргөн да, чындыгында. Минута кетти. Так. Айнек ачылганда. Айнек ачыл. Жок, жайында сыртта деле тамак кыла берет да, от жагып тура. Оттун түтүнү чакырбай баларды. Наоборот олор. Жал чочтабы кайра. Чочушу мүмкүн да. Түтүндө немеден бугулар наоборот качат да, тескерисинче. Дагы бугулар эмнеге зар? Мындай бугулар эмнеге муктаж? Ошону тапкылат. Чөп. Чөптү талаада деле жейт. Чөптү эрип калган же карлардын арасынан чөп терип жашат да бугулар. Демек, адамдар баскан жерлерде чөп бар. Мисалы бар бизде Карнасынан чөп чыгып калат. Шаарда баг эмеде көп. Талаада чөп калбай калганда. Жок болсо жайга, жай мезгилиге басым жасайды. Болгондо ушу Жайында эмне бар? Күн ысыйт. Эмне? чөп чыгат, ошону Адамдар жай мен адамды байласаңар мындай. Жайында адам бар жерде эмне болот? Адамдар таланды карап чөп өстүргөнүнө келишпей багы дейт. Мунай өндүрүүчүлөрдүн жанына немче келип атат. эс алууда бирдеке жер Бензинден чөпкө Жайында баягы чөптөрдү тамак ашка байланып нерсе өстүрөт экен анда. Мындай. Нан бир азыктардан беришеби же? Анда жай болуп кышта деле бере бермек да. Дагы эмнеге токтотуп айткыла? Семеде мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Асел айым жооп берүүгө аракет кылып көрсүн. урматтуу алып баруучу, биздин команданын жообу бул бугулар ушул ачкачылыктан жайында ушул тамак издеп адамдар бар жакка келишет деп. Жооп кабыл алынат. Клубда кандай варианттар бар? Урматтуу алып баруучу, биздин командада 3 вариант болуп атат. Биринчиден ошол эгерде мунай казып жаткан болсо экологиялык катастрофадан улам алар адамдардын жанына келип тынчыраак жашашы үчүн. Балким суу же тамак аш, балким көлөкө издеп деле келиши мүмкүн. Эми бирөөнө токтоло албайбыз бирок. Көлөкөгө эмне үчүн токтолуп атасыз? Урматтуу алып баруучу, бул жерде биз жай дегендиктен ошол ысыктыкка эле бир карма каршы жоопторду издегенге аракет кылдык. Маселе ушул жерде, Семете мырза. Бугу табиятынан суукту жакшы көргөн жаныбар, табиятынан. Тундрада жай мезгилинде кургакчылык болот да, кайсы бир деңгээлде. Бугулар ысыктыкты көтөрө албай жайында. Тундра болсо дагы бугулар үчүн бул ысык келет экен дагы. Көлөкө издеп адамдар жашаган үйлөргө чейин кирип кетет экен. Көлөкө издеп. Ачкачылыктан эмес, көлөкө издеп ишканаларга, сарайларга, үйлөргө максаты ушу денени муздатып алыш. Ошон үчүн жай деген сөз кайра-кайра айтылып атты, Семете мырза. 2-2, азырынча эсеп 2-2. Мен ошон үчүн кайра-кайра айтып аттым, жай мезгили депчи. Демек, жай бул кандай болгондо дагы жай дегенде биз ысыктыкты түшүнөбүз. Ойнолантылат. 5-раунд. 5-раунд бүгүн Семете Амиралиев биринчи турду ойноп жатат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи тур. Бизге суроо жөнөтүүнү уланта бериңиздер. Билерман Ордо. Билерман астын кызылча Ордо Инстаграмдан жөнөтүңүздөр жана Билерман Чекит ТВ күчүкчө Mail Чекит.ру электрондук тарабыбыз Mail.ru порталында Азамат Бегматов Ош шаарынан силерге каршы суроо берет. Пайгамбарыбыздын мындай хадиси бар дейт. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, хадис эмес бул, ушул пайгамбарыбыздын окуясы экен, айткан жанындагыларга дейт, минтип айтып калды дейт.
Аллага ант ичем, ал адам ыймандуу деп эсептелбейт. Дагы ант ичем деп 3 жолу айтты дейт. Ыймандуу деп эсептелбейт деп 3 рет кайталады дейт. Ошондо жандагылардын бири кимди айтып жатасыз, о Алланын элчиси деди. Ошондо пайгамбарыбыз бул адамды назарга тутуп жатканын айтты. Урматтуу билермандар, караңыздар. Пайгамбарыбыз кимдин кимге зыян жеткизиши жөнүндө айтты бул жерде. Кетти минута. Мусапырга зулум кылган Мусапырга мусулман, капырга мусулман зыян жеткирсе, Жок, мусулман капырга зыян жеткирсе, ал ыймандуу деп эсептелбейт. ыймандуу деп эсептелбейт, туурабы? Мусулман капырга. Ошол да биринчи Мусулман эч качан башкаларга неме жеткирбеш. Ыймандуу деп эсептелбейт. Өзү тили менен дагы, Эч кандай зыян келтирбеш. Жок, бул биринчи вариант, да, башка кандай вариант? Билип туруп ошону Жок, кылган болсо. сахабалардын тарыхыга кетели. Ал жактан да издеп көрбөйсүңөр. Суроону кайра бир айтып Же коеюн. пайгамбарлардын өздөрүнүн тарыхы бар, мисалы, туурабы? Кимге ким? Жок, бир адам бириге бири зыян келтирбеш керек экен. ыймандуу эмес деп эсептелет. Зыян келтирсе ыймандуу болбой калат экен деген болуп атат. Мисалы кошунасына зыян келтирбеш керек. Дагы мисалы. Бул ушул эң катуу каралган нерсе. Дагы кандай? Ыйманда мисалы динде кандай айтылат дагы мисалы? Кошунага болсо бир аз жөнөкөй болуп калбайбы? Жок, бул Балким бир туугандар бири-бирине дегендей же тууган урук адамдар же кесиптештер мындай варианттар көп да, туурабы? тууган урук Байлар кедейлерге Семете мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Алиса жооп берсин. Көп эле варианттар болду, бирок алардын арасынан эгерде мусулман адам капыр адамга зыян жеткизсе, ал ыймандуу деп эсептелбейт. Анткени себеби мусулман адам эч качан бирөөгө зыян жеткизбейт. Ушундай сыпаты бар. Капыр адам өзү ыймансыз болуп жатса, анда бул да ыймансыз болуп калабы? Жаман кесипке тиет дегендей. Жооп кабыл алынат. Биз бул хадисти билебиз. Мусулман адам башка бир мусулманга колунан, тилинен зыян кылбашы керек деген билебиз. Зыян кылбаш керек деп, бирок ыймансыз болуп калат деген жер биз уккан эмеспиз бул жерде. Пайгамбарыбыз назарга тутуп жаткан адам кошунасы, урматтуу билермандар. Кошунасына зыян кылган адам бул анын ыйманында күмөн бар деген. Кошуна тууралуу бир топ пайгамбарыбыздын эскертмелери бар. Кошуна кимде ким жакшылык кылса, кошунасына жакшылык кылсын, тигинде мындай деген толтура. Менче Баргүлдүн варианты өтө туура вариант болчу. Баргүл талкуу учурунда айтып атты муну. Бирок расмий жооп ушундай болуп калды. Биз кабыл алууга мажбурбуз. Эсеп 3-2. Телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыгып кетти кайрадан. 6-чы раунд. Абдуалил Тучиев, Чүй облусунун тургуну, силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Бейшемби дейт. Музейге келген инспектор Варникеге кызматкер мындайча кайрылды. Инспектор Варнике бул полиция инспектору. Кызматкер кайрылып атат. Коркунучтуу бакытсыздык. Сиз менин кандай толкунданып жатканымды элестете албайсыз. Келиңиз, мен сизге баарын ирети менен айтып берейин. Мен бүгүн музейде калып, бир аз иштерди аткардым. Музейдин финансылык иштерин иретке келтирдим. Мен өзүмдүн жумуш ордунда иштеп отурсам, күтүлбөгөн жерден музейдин оң тарабында көлөкө пайда болду. Карасам, терезе ачык экен. Токтоңузчу, деди инспектор. Сиз эч кандай добушту уккан жоксузбу? Жок, деди кызматкер, музейдин кызматкери. Себеби радиодо музыка ойнолуп, анын үстүнө мен өз ишиме берилип иштеп жаткан болчумун. Андан кийин эмне болду? Уланта бериңиз, деди инспектор. Мен бир аз убакыттан кийин терезе аркылуу качып бара жаткан кылмышкерди көрдүм. Дароо чырактарды жандырып,
музейди аралап чыктым жана эң баалуу тыйындардын коллекциясынын 2 кутусун уурдалганын байкадым. Бул канча турарын сиз билесизби деди. Бир нече миң марка деди. Урматтуу билермандар. Инспектор минтип айтты. Сиздин бул калпыңызга мени ишенет деп ойлойсузбу? Деп калды музей кызматкерине. Суроо. Анын калп айтып жатканын кайсыл сөзүнөн байкады инспектор? Минута кетти. Катып чуркап кетип бара жатты деп атпайбы? Чуркап кетип бараткан жок, көлөкө түштү. Терезе ачык болсо кантип көлөкө түшөт? Сиз мунун канча кымбат каяктан билесиз? Билесизби деп атат. Буну демек билесизби деген болсо, ал демек өзү эле алган болду. Өзү эле алат. Маалыматы бар аны канча деңгээлде баалуу экенин. Ууруда деле маалымат болот да бирок ал боюнча. Башка жактан да карайлы. Ай, мен Жок, түндө эмнеге көлөкө түшүп көлөкө түшөт эң туура болот. Токтотолу, болду. Жок, түн точно түндө болду. Шырақты кенже андыроо, урмат алып баруучу, бизде жооп даяр. айдын жарымын түшүшү мүмкүн да. Ким жооп берет? Диана жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча бул түн убагында көлөкөнү көргөнгө кыра албайт да. Ошого бул адам качып кетип аткандан кийин жарыкты жандырып көрөт атпайбы? Ошого биз көлөкө дегенде бул жалган экенин билип калдык да. Силер да билип калдыңарбы? Жок, ойлоп жатабыз дагы. Эсеп 3-3 жооп туура. Эсеп 3-3. Тере көрүүчүлөр менен билермандар кайрадан теңдешти. Бирок мен айтар элем бир бачымыраак аракет кылыңыздар. Анткени оюн ортосунан өтүп калды Семетин мырза. Премьер лигага чыгышыңыздар керек. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Супер Блиц. 3 суроо 20 секундадан. Команда толук ойнойт. Урматтуу билермандар. Чикагодон биздин көрөрман суроо бериптир, Толкунбек Курбанбеков. Америкадан билерман ордону калтырбай көрүп жатам YouTube'дан дейт. Чоң рахмат. Сиздерге ушул суроону жөнөтүүнү туура көрдүм дейт. Дүйнөлүк карта. Сүрөттөгү сандар эмнени түшүндүрүп берүүсүн таап бериңиздер 20 секунда ичинде дептир. Кетти. Олимпиада оюндары 1980 Оюндар ар 4 жылдан кошулуп. Ар 4 жылдан кошулган Олимпиада оюндары. 98 Дагы эмне айтат? 68 72 Олимпиада оюндары. 2016 70 Кышкысы турат азыр, Кышкысы 2016 Европа болсо тур эле болду. 2016 Рио-де Жанейрода болгон. Болду. Ким жооп берет Семете? Куттубек мырза жооп берет, урмат. Куттубек. Урматтуу алып баруучу, бул жерде биз багыт эме алдык, бул Олимпиада оюндары. Себеп? Жылдары 2016 ал Бразилиядагы 1980 эң эмесин эсептеп алып, Москвадагы Олимпиада оюндары ошол жардам берди 1980 мага. Эмесинен 1896 Атланта шаарындагы ушулардын бардыгы 4 жылдан эсептесек ошол Олимпиада оюндары өткөн жылы. Жооп туура. Олимпиада оюндары. Экинчи суроо. Бул таблицалар кайсыл учурда колдонулат? Эмне максатта? Кетти 20 секунда. Урмат алып баруучу менен мырза жооп берейли. Ким жооп берет? Баргүл Айым жооп бергенге аракет кылат. негизинен алганда буну азыркы учурда кеңири колдонуп аткан тез окуу курсунда аябай кеңири колдонушат бул таблицаны. Жада калса бунун бул жак тарабынан да жаткызып колдонушат. Эмне деп аталат бул таблица, билесизби? Неме жок, шулт эмес. Клиновид. Клиновид, Жооп туура, экинчи суроонун жообу да туура. Үчүнчү суроону берейинби? Бир топ рекламалар бар. Бүгүнкү күндө телевизордон көрөбүз, интернетте, Дүйнөдөгү эң көп рекламалардын түрүнө жаш балдар үчүн рекламалар кирет. Жаш балдар үчүн чыгарылган продукциялар, товарлар, ошол рекламалык роликтерге негизинен ошол эле жаш балдар тартылат. Бирок ошол балдар, роликке тартылып жаткан балдар, ошол аудиториядагы балдар үчүн айталык,
жаш балдар үчүн памперс жана башка токоштор, ушул аудиторияга даярдалып жаткан роликтерге тартылган балдар негизинен салыштырмалуу чоң курактагы балдар болот экен. Жаш балдар болсо дагы, бирок жаш курактары чоңураак болот экен. 2, 3, 4 жаш чоңураак балдар тартылат экен да. Сүйлөп, ойноп тартылат. Байкайсыңар. Анткени рекламаны тартуучу режиссерлор ушул жашы бир аз улуураак, чоңураак балдарды тартат экен да. Эмне себеп менен, бир себеп менен ушул кадамга барышат экен булар. Эмне себептен 3-4 жаш чоңураак балдарды жаш балдар үчүн рекламаларга, роликтерге тартышат. Кетти 20 секундда. Эгерде мисалы токошту жеген болсо, билсе, чоңураак бала болсо ошондой болом деген элестетип, аң сезимге келиши мүмкүн. Жаш баланы оюндачы. Ошол болушу мүмкүн. Анан тарткан Эки-үч жаш айтканды кылалат деп атам да, мен түшүнөт. Мындай кылып карасын десем кылалат да. А берки балдар анча түшүндү. Мисалы аны концерт мен жок, булар аткаруучу боло алат да. Аткаруучу болот. Бул бир андай негизи аны айтты го талант. Не деди? Эмеде алууда беркене тартууда оңойраак болуш үчүн деди. Семете мырза, ким жооп берет? Туура жооп берсеңиздер, билисизден ийгиликтүү чыгасыздар. Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биринчиден, берки кичинекей балдарды тарса, алар реклама тартылып атканын оюнан чыгып кетип, башка бир балага алаксып кетиши да мүмкүн. Бул бир. Экинчиден, балдар, берки чоң балдар айтканды кылат. Так инструкцияга карап иштей алат алар. Мисалы, көрсөтмөнү берсе, ошол көрсөтмөдөй аткарганга аракет жасайт. Себеби алар мында ага даяр болуп калган болот да. Ошол эле учурда алардын сүйлөө кеби дагы өнүккөн негизде болот. Туура жооп. Жаш балдар үчүн продукцияларды жарнамалап жаткан роликтерге тартылган бир аз жашкыраак, чоңураак балдарда негизинен бул жерде ролик тартуучу команда жаш балдардын көбүрөөк тилдерине, сүйлөө эрежине маани берет. Анткени түшүнүктүүрөөк кылып айтыш керек максат. Негизинен маңыз туура. Анткени тил деген сөздү айтып өттүңүз. Жооп туура, негизинен туура. Билетсизден команда чыгып кетти. Ортодо 1-2 не деп коет, позитивде болду суроолор арасында. Билетсизден команда чыкты, ийгиликтүү. Куттуктаймын жана эсеп 4-3. 8-чи раунд. 8-чи раундга старт беребиз. Сабира Арынова, Балыкчы шаарынын тургуну. Сабира Арынова Минтет. Советтик балдар жазуучусу Корней Чуковский өзүнүн 2-ден 5-ке чейин деп аталган китебинде төмөндөгүдөй диалогду келтирет. Жаш кыздан, кичинекей кыздан апаң кайда деп сурашты. Кыз болсо апам айда деп жооп берди. Апам айда деп жооп берди. Эмне үчүн мындай жооп берди бул кыз суроого? Кетти минута. Жок, анда тили келбей бар деп мисалы билесиңерби? Жаш кезде айтышат. Апасы сууга кеткенин байкалдайсыз. Апасы сууга кетип, ошол жака келбей калган болсо, айдагы кыз суу көтөрүп турат дегендей бир түшүнүктөр бар. Ал жомоктор да бар. Андагы бир 2-ден 5ке чейин болсо баланын тили келбей. Айда деп айтышы мүмкүн. Айда? Айда дегенде айда деп айтышат да, тили келбеген балдар. Тили келбегендер айда дегенди айда деп айтат. Кыска деп айтышы мүмкүн. 2-ден 5ке советтик балдар жазуучусу экен. Бул жөнөкөй жазуучу эмес экен демек, балдар жазуучусу. Только жаш балдар. 2-ден 5ке чейин болгондо ошол нерсе. Тили эми 2 жаштан 5 жашка чейинки балдар жөнүндөгү аңгемелер жазган чамасында. Ушул курактагы балдар үчүн аңгеме жазган жазуучу экен. Бирок анда ошол дагы башка кандай вариант коюшуңуз? Апам айда дешиге эмне себеп болушу мүмкүн? Айдын кандай деп эле эсептегенде болушу мүмкүн да, бул жаш балдар. Жок, балким ошо сиз айткандай апасы жок болушу мүмкүн, апаң айга кеткен деп коюшу мүмкүн. Ким айтышы мүмкүн апаң ошол жака кеткен деп буга мисалы? Атасы айтып койгон болобу? Айтышын не максат анда айтыш? Же барып келең, сууга барып келең дегенде деле ошол ойдон калып кетиши мүмкүн. Ошол ойдон калып калган. Семете мырза. Ким жооп берет? Бул суроого Алиса жооп берсин. Мен бул жерде азыр урматтуу алып баруучу баарыбыздын эле оюбуз бир. Андыктан мен мындай ушул кыздарда бир экранга көнсүн, сүйлөп өречин, өнүктүрсүн дегендей максатта ушул Алисага берип атам.
урматтуу алып баруучу, бизде бул жерде варианттар деле чыккан жок. Бир эле ушул вариантка токтолуп атабыз баарыбыз. Бул жерде эми ошол баланын, ошол кыздын апасы дүйнөдөн кайтып калган болушу мүмкүн да. Мисалы, Айда дей турган болсо, Айда ошо бир кыздын челек көтөрүп турганы мындай сүрөтү бар. Анын жомоктору дагы бар. Анан ошон балким апасы кызы ошо кызына азыр сууга барып келейин деген бойдон ошо ойдон же сууга чөгүп кетиши мүмкүн, же ушундай каза болуп ошо ойдон келбей калышы мүмкүн. Ошондой. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Кыз албетте кичинекей кыз болгон. Апасынын бир айга жумуш сапары менен кеткенин угуп калган болчу Семетей мырза. Бир айга бир жака кетет да, сиз да кетесиз бир айга, туурабы? Мына ошондон ал апасынын айга кеткенин ойлоп калган эле. Мен бир айга кеттим дейт да, апасы кетип атып. Мен бир айга кеттим дейт. Сиз да бир айга кеттим дейсиз. Качан келесиз? Мен бир айдан кийин келем дейсиз. Мен бир айга кеттим дейсиз. Кыз апасынын айга кетти деп түшүнүп алган. Апам айда деп. Кыздын апасы тирүү эле. Жооп туура эмес. Расмий жооп 4-4. Ошо кыздын образына түшүшүңөр керек болчу Семетей мырза. Кыздын образына түшүп, ошол кыздай ойлонуш керек болчу. Эсеп 4-4, оюн улантылат. 9-чу раунд. Акоша Термечиков, Ош шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар. Акоша Термечиков сиздерге төмөнкүдөй суроону бермекчи. Экранга көңүл бурабыз. Эмнени көрүп турасыздар? Куттубек мырза. Саардын ортосунда үйдүн жанында мынара. 18-чи кылымда Лондондо жашаган Джеймс Джонсон, мен бир адамдын атын айтып атам. Анын ким экенин азырынча айтпаймын. Лондондо жашаган Джеймс Джонсон ушул кесип менен алектенген. Бир кесип менен алектенген. Күндөрдүн бир күнү сиздер сүрөттө көрүп турган Сент Брайт аттуу чиркөөнүн мунарасын көрүп калат. Мына ушул сиздер көрүп турган мунараны. Карап олтуруп, ага ушул нерсени жасоо идеясы пайда болот Джеймска. Ушул нерсени жасаса болот экен деп, ушул мунараны карап отуруп. Бир аз убакыттан кийин Джонсон ал нерсени жасап кызына берет. Эмнени кетти? Баш кийим эмеспи? Баш кийимди кийгизип. 18-чи кылымда Джонсон деген киши. Ай, балким бул новачтыр, балким кызына жасап берип аткан болсун, андай болушу мүмкүн. Легого окшогон конструкторду алып Легонун буга кандай тиешеси бар азыр мисалы? Лего алып жыйылып Жок, ошол мына азыр мисалы тиешеси барбы? Жашыраак карасаңар, азыр бир мүнөт тез өтүп. Ай, кызына берип атсаңыз, значит, мен ойлоп атам да, токош навайчы, кесип навайчы болсун, ошону жийип, мына козун үчүн. Бул навайнан нанды элестетет дейсиң ба? Жок, ошол атайын ошондой сыршатка кичинекей кылыпчы, кийгизип, мындай кылып. Дагы. Мен ошону үстү-үстүнө кийгизип кое турган идея да бул жердечи, башка эч кандай идея жок, туурабы? Үстү-үстүнө кийгизип эле кетип атат да. Бир көздү дүрбүгүлдүр, мисалы астроном ошо бир көздү. Атыл алысып кетет да. Мына Диснейге окшоп атат да, ошондо мультфильмде эле бар. Мультфильмге кандай тиешеси бар? Жок, Дисней башталганда башкача ушуга окшогон эмне кетет да. Башында жылдыз бар экен, жылдыз туурабы? Ай, Же ёлка. ышкырыкпы, же бир ышкырык жасап берди экен, Ышкырыкка окшойт. Идея деп атат. Демек бул бир белгилүү эле бир нерсе экен да. Ёлканы деле башына жылдыз коюп. Идея только ушуга Ооба, идея бул белгилүү нерсе жасаган болуп атат да, идея уже. Демек орустар ушудан идеяны алып урдаган банда матрошка. Болсо машина брендтер ал жак бул жак мүмкүн. 18-чи кылым. Эски заман экен. Эмне жасаш мүмкүн эски заманда? 1700-жылдар болсо. Жок. Буда мени көрчүбүз. Силерге эмне мындай жаштыгыңарда эмне берген силер? Эсизде. Кукла жасап берген эмеспи? Кукла бар эле ага жерде. Аягында эмеспи? Ёлка. Ёлка эмеспи? Ёлканын башында ёлка. Жылдызча ага ишти. Семетей мырза. Ким жооп берет? Семетей мырза, убактыңыздар бүттү. Бул акыркы мүнөттөрдө бизге ой келип калды. Муну биз бүгүнкү күндө да колдонобуз.
мисалы жаңы жыл майрамында елканы ушул мунаранын чокусундагы формада жылдыз, елканын башына да жылдыз коюлат мисалы, анан елка кудду ушул формада орнотулат да. Мисалы аянттарда, мисалы чоң-чоң аянттарда же үйгө койгондо деле елканы ушундай абалда орнотушат. Елканын өзүнүн табияты ушундай эмеспи? Жок, эми жасалма елка болсо деле ушундай жасашат да. Демек сиз Джеймс Джонсон кызына кичинекей бир жылдыз жаса бергенби дейбиз. Эми ал жылдыз сыяктуу да болушу мүмкүн да. Ушу мунараны карап отуруп, Башка эмне болушу мүмкүн? Ооба, ошол эле урматтуу алып баруучу, мага башка ой келбеди. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Чиркөөнүн мунарасын карап отуруп, Джеймс Джонсон көп кабаттуу торт жасоо идеясын ойлоп тапты. Торт жасалат. Бүгүнкү күндө ушундай тортторду бизде тиги үйлөнгөн жубайларга, туулган күндөргө, кичинекей балдарга белек кылып туулган күндөрүндө беришет Семетей мырза. Эсеп 5-4 азырынча, 5-4. Суроо ээси Аккоша Термечиковго кол чабуулар. Жакшы суроо жөнөткөн. 10-чу раунд. Бату билермандар, актив дизайндан суроо. Жарнак жана полиграфия борбору Бразилиянын Сан-Паулу шаарында көчөлөрдө жана илинген жарнактар жок. Сан-Паулу шаарында. Бизде азыр шаарыбызда аябай көбөйүп кетти. Көчө жарнактары шаардын жергиликтүү администрациясы тарабынан тыюу салынган. Bir себеп менен. Урматтуу билермандар. Реклама жакшы нерсе. Компания ошончо. Бирок көчөгө шитке илбе. Сан-Паулу шаарынын администрациясы эмне себептен көчөдө жарнактарына илүүгө тыюу салды. Минута кетти. Мусор көп чыгышы. Жок, шаардын көркүдө бузулат. Же болбосо алаксытат адамдарды. Туурабы? Көркү дагы бузулат. Не болсо, коз болсо, анан кийин Коздукту бузат. Коздукту бузат дагы эмне? Бир андай темир немерге дагы илүүнү тыюу салган деген сыяктуу. Дагы ойлонгула. Бразилияда не болушу мүмкүн? Бразилияда бирок өтө деле жиш жайгашкан халк эмес ал жакта. Туурабы шаарда? Географиялык факторду алып окшойбуз. Географияда кандай? Жан жаныбарлар башкаларын көрбөй калуу же башка кылуу ушундай нерселерди карап чыгышат. Может, Жарнактын кандай зыяны бар? Мисалы, илинип турган жарнактын, Эң биринчи коздук менен жанагындай мусор чыккандары. Кийин ыргытылат, туурабы? Жарнактар баары ыргытылат, же кайра иштелбейт алар, туурабы? Ошодон кандайдыр бир ысырапкерчиликтин алдын алып атабы анда, кандай? Жок, агай Бразилияда менин оюмча бул футбол ойнолот го, ошондо жарнак илинип турган жарнактарды тешер тез эле жаман болуп калсачы деп атам да. Же болбосо футболдун гана жарнагын элесиңер, башканы илбегиле деген. Жок, вообще жарнактар жок. Эгиле жарнак жок, Эгиле жок экен ал жерде. Администрация тыюу салып коюп тур. Сан-Паулу жок. Жок, жарнак деген жерге адамдар мисалы акча төлөйт, туурабы? Ал жерде мамлекетке да пайда бар да. Пайда бар, бирок ошонсо дагы ошол бир зыяндан Эмне зыян болушу мүмкүн? Именно бир шаарды айткан. Сан-Паулуну айтып турган. Башканда эмес. Бир провинциянын өзүнө. Бир какой-то провинциясы болуп атат, туурабы? Ал жерде же мисалы диний тараптан эмеспи? Дин тыюу салбайбы? Диний ишенимдери. Семетей мырза. Ырым-жырымдары мисалы. Семетей мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин акыркы немебиз бар. Акыр мүмкүнчүлүк бул Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү. Ордо командага жакыныраак келип жардам бериңиздер. Кетти 20 секунда. Акырчы кир көбөйүп кеткенде ал Бразилияда акырчы кир өтө көп. Бул бир, экинчиден ошол эле жолдон балким самолет учат ошол жолдончу. Адашпасам же самолет учаттан баягы жарнактар вентиляторго кирип кетип анан авария кылышы мүмкүн да. Бүкүл жаныбарлар дагы. Же акырчы кир, же ошодон бир унаа өтө ошолорго зыян келтире ушундай да. Айнынчы жанагы Сан-Паулу бул адашпасам ошол. Мен да эстедим. Негизи айткандан кийин эстеп отурдум. Самолет аябай акырын аэропорт бар. Кандай учат?
Ордо жардам үчүн рахмат. Семете мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Кутубек мырза жооп берет анда. Кутубек мырза. Шаардын ошол мисалы көркүм бузуп коюшу мүмкүн үйлөрдүн же бир курулуштардын. Ошол үчүн шаарга эмени илдирүүгө уруксат жок. Тарыхый жайларды көппү мүмкүн ушу шаардын өзүнүн кооздугу көппү, ошону бузуп коюш мүмкүнчүлүгү бар, ошон үчүн илдирбейт жарнактардычы. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сан-Паулу шаарынын жергиликтүү администрациясы көчө жарнактарын илгенде шаардын архитектуралык көрүнүшү бузулуп, шаар акыр-чикир көрүнүшкө айланып калат деп, көркү бузулуп калат деп шаардын илдирбейт, такыр илдирбейт. Жооп негизинен туура эле. Шаардын архитектуралык көрүнүшү бузулуп, шаардык баягы башаламан бир көрүнүштөр пайда болуп, адамдардын, туристтердин бир эмесин бузат деген ошондой бир мыйзам чыккан. Ордон жардамы негизинен туура эле болчу. Ошол шаардын көркү акыр-чикирлерге окшоп көрүнүп калат шаар депчи, баягы таштанды көрүнүшкө окшоп калат. Билесиздер да, ар бир компаниянын өзүнүн түсү бар, башкасы бар дегендейчи. Эсеп 5-5. Акыркы суроо юл айландыра албайт. Жөн эле конверттин өзүн көрөбүз. Кайсы телекөрүүчү калды? Мирлан Абдыразаков. Экинчи суроосу экен, Мирлан Абдыразаков. Команда ушул суроону туура тапса, команда Премьер-лигага чыгат. Экранга көңүл бурабыз. Суроо. Урматтуу билермандар, мындай дизайндагы, айталык ушундай формадагы жасалган отургуштар коомдук жайларда кездешет. Кайсы бир шаарларда. Эмне максатта мына минтип жасалып калган? Минута кетти. Социалдык Дистанция. Пандемияда. Жагага ортого колясканы койгону место эмеспи агай? Ортого колясканы коёбу, Ооба. Может адамдыр, может жаш баладыр. Дагы. Туура эле эки жагы эки ата-эне отурса туура. Ооба, коляска койгону. Коляска койгону. Пандемия дагы кандай? Если инвалид болсо, Тут чыгарып отурбайт агай, мынтип. Жок, инвалиддин коляскада келсе мынтип Эки адам коляскада эле коляскада бул жооп жакшы. Дагы. Коомдук жайларда деп атат бул. Демек адамдар эс алат бар, туурабы? жок, коомдук жай эметеле коомдук жайда. Дагы бир түрү. Агай мына бир адам батат бул жерде. Дагы бир түрү. Коляска эле батат окшойт. Ошо жаш үй бүлөлөргө Жаш үй бүлөлөр үчүн да, туурабы? Коляскада айдап келип эки Адамдарга тоскоол болбош. башка деле бараткара бергенчи мен. Дистанция эмеспи, мына азыр пандемия эмеспи. Дистанция ай мен экөө мындай эки немене уруш неме кылса да жөнөтүп деп ойлондум да. Мындай же уурулардын карантин деп жакыныраак отурса уурдап коюшу мүмкүн. Туурабы бир нерсе? Жок, агай бул жерге карантин деп бербеди да, что дистанция кармаш. Карантин деп берсең оңой эле болбойт. Уурулар үчүн деле эмеспи мисалы? Кайсы токтодугун? Коляска. Семете мырза. Ким жооп берет? Диана жооп берет. Диана. Урматтуу алпарчу, биздин оюбуз боюнча бул жаш үй бүлөлөр үчүн коляскасын койгону да. Чтобы башкаларга мешать бербеш үчүн. Тоскоол болбош үчүн. Жаш үй бүлөлөр Баласы менен ошол коляскасын коюу үчүн. Ошо. Жооп кабыл алынат. Мен сиздерге азыр туура жооп катары жөнөтүлгөн сүрөт коем. Бул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн коляска сатайын ушул жерге коюлуш үчүн коюлган. Семете мырза, кандай дейсиң бул суроого? Абсолютно жеңилдик деп айтам. Базар жок. Жеңилгенди жер көтөрөт. Биз жеңилишти кабыл алабыз. Туура жооп дагы айтылган эле талкууда. Бар болчу. Туура жоопко токтобой койгон менде айып бар. Катаны моюнга алуу бул дагы жакшы мүнөз. Семете мырза. Мына ушинтип, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда, Семете Амиралиевдин командасы бүгүнкү биринчи турду тилекке каршы дейбизби? 6-5 эсебинде 1 упай айырма менен жыйынтыктады.
Телекөрүүчүлөр дагы бир ұпай алдыга чыгып кетти. Оюн жыйынтыгында куттуктайбыз телекөрүүчүлөрдү. Эми Сагын мырза, оюн тууралуу кыскача оюңузду айтыңыз. Урматтуу алып баруучу, өзгөчө суроолор келди. Командада болушунча аракет кылды. Чындыгында эми телекөрүүчүлөр баа беришет. Командада мындан кийин ийгиликтер каалайбыз. Бир гана упай, бул туура жооп бар эле, бирок чындыгында өтө мындай сезимтал команда туура жоопту тапкан аракет кылыш керек. Бир-эки варианттар тилекке каршы алдырып койду. Баарына ийгилик каалайбыз. Ал эми мыкты суроо болуп, акыркы суроо Мирлан Абдыразаковдун дагы. Ушу мүмкүнчүлүгү, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга баардыгыбыз бирдейбиз. Раса же ден соолук башка жактан бөлүнбөй, биз ушул адамдардын да сыйлашты үйрөнүшүбүз керек. Жана ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге биз шарт түзүп беришибиз керек. Ушуну биз шаарыбызга, Кыргызстаныбызга дагы өрнөк кылып колдонсок болот. Рахмат. Ооба, жөндүү, жакшы суроо. Чындыгында Мирлан Абдыразаковдун суроосу бүгүнкү оюнда мыкты суроо деп байкоочулар эстеп атат. Семете мырза, жаңы команданы жетелеп атканыңыз өзүнчө чоң маселе. Анткени өтө күчтүү билермандар менен ойносоңуз болмок азыр. Оюн тууралуу сиз кандай пикирдесиз? Кыскача ой пикир айтсаңыз. Урматтуу алып баруучу, мен үчүн бүгүнкү оюн өткөнкүдөн бир аз жогору болду. Мына жаңы команда жеңишке болгон күч аракетин баарын жумшады. Бул жерде азыр мен бир аз капитандын бир аз кемчилигинен улам. Команда азыр жеңилип калды да. Анан биз бүгүнкү оюнда ушул акыркы сурооду биз дагы мыкты деп таптык. Анан кыйынкы оюндарга буюрса биз дагы жакшы даярдап келебиз деген оюм бар. Балким команданын составы дагы өзгөрөт. Урматтуу алып баруучу, биз ушул туруктуу команда түзүп алгыча эми ушундай көрүнүштөр кайталана бериши мүмкүн. Түшүнүктүү. Эми ушуну менен биз оюнду жыйынтыктадык. Чоң рахмат. Актив дизайндан 500 сом ушул Мирлан Абдыразаковго биз бир белек катары берип коебуз. Анан актив дизайндын өзүнүн суроосу Куттубек мырза менимче ушул туура жооп берди. Актив дизайндын ушул суроосуна. Актив дизайндын калган 500 сомун биз Куттубек мырзага белек катары берип коелу деп ойлоп атабыз. Менимче туура эле көрөсүздөр, Анда биз азыр шириндиктер студияга чыгаралы. Бар болуң шириндиктер студияга. Торт кабыл алып коюңуз. Йома бургердин сертификатын тапшыралы. Йома бургерден сертификат жана актив дизайндын акчалай сыйлыгы. Йома бургер эң мыкты бургер, 6 адамга акысыз тамактанууга сертификат. Чоң рахмат биздин демөөрчүлөргө, өнөктөштөргө. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи. Ушуну менен бүгүнкү биринчи тур соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Бардык тараптарга, техникалык группага, топко чоң рахмат. Ассалому алейкум. Көрүшкөнчө. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.